Эгерде ушул кыска мөөнөттө жашоосун туура Алла ыраазы боло тургандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай жашоодо көргөзгөн болсо ошондой өткөрө турган болсок, сиз бул жашоодо кыямат күнү Алланын астына барганда бир сыйлуу, жүзүбүз жарык, бир өкүнүчкө себеп болбой турган жашоо болот. Эгерде ушул жашоодо өзүбүздүн каалоолорубуз менен жашоо өткөрүп кала турган болсок, анда Аллах Таала бул дүйнөдө жашооду да тар кылып коет. Акыреттеги жашоо андан дагы тар, андан дагы кыйын, андан дагы оорураак болот. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам үммөтүнө ар бир учурда бир жашоо, бир сабактарды, бир жеңилдиктерди, бир ыкмаларды үйрөтөт эле. Сахаба радыйаллаху анхумдар ошол жашооду үйрөнүп, ошол айткандарыны аткаргандыктан Алланы толук ыраазы кылып, Аллах Таала алардан ыраазы болду. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир сахаба келип сурап атат: "Я Расулаллах, мен кандай жашоо жашасам, же кайсыл амалды жасай турган болсом, менин рызкым кеңири болот, эч кимге муктаж болбойм" деп сураганда, бир суроо салганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Сен ар дайым дарат менен жүргүнүң сенин рызкың кеңири болот. Сен эч качан эч кимге муктаж болбойсуң" деди. Ошондой эле дагы башка бир хадисте келет. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Кайсыл адам жашоосунда 4 нерсени тирилте турган болсо, жашоосунда 4 нерсе бар боло турган болсо, ал адам дүйнөдө дагы бактылуу, акыретте дагы бактылуу. Дүйнөдө дагы ийгиликтүү, акырети дагы анын гүлзар, акырети дагы бир кайгы капа эмес, балким бир сүйүнүчтөргө себеп болот. Ал амалдар кайсылар десе, эң биринчиси хифду аманатин, экинчиси сидыку каламин, үчүнчүсү хусну хулукин, төртүнчүсү иффатун фи туъматин. Биринчиси кайсыл амал десе, дүйнө жана акыретинин бактылуулугуна себеп боло турган амалдардын биринчиси бул аманаттуулук. Жашоодо ар бир нерсени аманат менен, ар бир нерседе кыянат кылбастан, ар бир нерсени так дининде болсун, дүйнөсүндө болсун, мамилесинде болсун, же кандайдыр бир мамиле болбосун, ошол нерседе так боло турган болсо, бул адамды дүйнөдө дагы, акыретте дагы бактылуулукка сүйрөй турган нерсе. Жарир бин Абдулла радыйаллаху анху бул Яман элинин эң байларынын бирөөсү болчу. Бул акыркы ажылыкта иман келтирген. Ошол сахаба бир жолу өзүнүн кызматчыларына айтты, барып туруп, базардан, ат саткан базардан барып туруп, бир ат сатып келгиниң деп кызматчысын жибергенде, кызматчысы барып туруп, ошол ат сатып аткан базарга барып, бирөөдүн бир атыны 300 дирхамга баалап экөө келдилер. Келгенде ал ошол атты сатып аткан адам аттын баягы мындай таза кандуу экендигин, жакшы экендигин билбейт болчу. Бирок аттын баасы 300 дирхам эмес, андан кымбатыраак болчу. Бирок ал ошол таза кандуу аттын кандай экендигин билбегендиктен, ал арзаныраак баада саткандыктан, Абдулла бин Жарир радыйаллаху анху аны жакшы билгендиктен, атты жакшы түшүнгөндүктөн, ал кишиге айтып атат: "Канчага бааладыңар?" дегенде, аттын ээси жана жиберилген кызматчы айтты: "300 дирхамга бааладык" дегенде, Жарир радыйаллаху анху айтып атат: "400 берсем кандай дейсиз?" дегенде, албетте сатуучу ар дайым кымбатыраак сатканга аракет кылат. Сатып аткан адам сүйүнүп кетти. Сатып алуучу аны арзандатканга аракет кылат. Жарир радыйаллаху анху болсо кымбатыраак сурап атат. 400 берсем кандай дейсиз дегенде сүйүнүп кетти. Дагы кошуп атат: 500 десем кандай дейсиз? Ошентип 800ге чыкты. 800 дирхамга сатып алсам кандай дейсиз дегенде, жанагы аттын ээси айтып атат: "Сиз мени шылдыңдап атасызбы? Сиз эмне үчүн мени мындай кылып атасыз? Биз 300ге эле сүйлөшүп келдик эле. Сиз эмне үчүн 800ге сүйлөштүңүз?" дегенде, Жарир радыйаллаху анху кызматчысына айтты: "800 бергиле да, могу атты алгыла" депчи. Кийин себебин айтып атат: "Бул аттын негизги баасы бул 800 дирхам болчу. Бул билбегендиктен 300ге бааланды. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга иман келтиргенде колун берип туруп сөз бергенмин, мен бул жашоодо эч кимди алдабаймын, эч кимге кыянат кылбаймынын
деп сөз бергендигимден мен бүгүнкү күндө ушул аттын өзүнүн баасын берип атам деди. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул жашоо бир күн келет, жашоодон ар бир адам коштошот. Мына ошол коштошкондо биз жакшы жашоо менен жашап өткөрө турган болсок, дүйнөдөн коштошкондо биз ийгиликтүү коштошобуз. Экинчи бактылуулукка себеп боло турган нерсе адамдын чынчыл болуусу, чын сүйлөөсү. Хадисте келет: "Ас-сидqu yunji wal-kidbu yuhlik". Чынчылдык адамды куткарат, жалгандык адамды жок кылат дейт. Жалган сүйлөгөн адамдын оозунан чыккан жит ушунчалык жагымсыз, ушунчалык жаман жит болот, периштелер бул адамдан канча мил алыс качат дейт. Ушунчалык анын оозунан чыккан жаман життин себебинен дейт. Ошондуктан бул жашоодо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Менин үммөтүм ар түрдүү күнөө кылышы мүмкүн, бирок эки нерсе кылбайт, эч качан. Кыянат кылбайт и жалган сүйлөбөйт" депчи. Ошондуктан бул жашоодо таза жашоодо тандайлы жана чынчыл болууга аракет кылайлы. Андан кийинки бактылуулукка себеп боло турган амал бул адамдын кулк мүнөзү. Хусну хулукин, кулк мүнөзүнүн жакшы болуусу. Качан адамдын кулк мүнөзү жакшы боло турган болсо, ал асманда дагы баалуу болот. Асмандагы Аллахка дагы жагымдуу болот. Жердеги мамиле кылып чогуу жүргөн жора жолдошторуна, сапарга чыкканда шеригине, үйдө атасына, баласына же кошуна колоңдоруна кулк мүнөзү жакшы адам бул элге дагы жагат, и Аллага дагы жагат да. Хадисте келет: кыямат күнү таразыда эң оорлуу, салмактуу боло турган нерсе бул адамдын кулк мүнөзү дейт. Ошол үчүн үчүнчү адамды бактылуу кыла турган нерсе бул биздин кулк мүнөзүбүз, адеп ахлагыбыз экен. Төртүнчү бактылуулукка, дүйнө жана акыреттин бактылуулугуна себеп боло турган нерсе бул сиздин иффатун фи ту'матин деген адал кесип кылуу. Хадисте келет: кайсыл адам эрте менен туруп кечке чейин адал тамак издеп, адал кесип кылуу максатында мээнет кылып, кечке чейин мээнет кыла турган болсо, ал адамдын ошол күндүк кылган күнөөлөрүнүн баардыгын каталарын Аллах кечирет дейт. Адал кесип издегендиги үчүн. Ошондуктан адал кесип издеш, адал кесип кылуу бул дагы бактылуулуктун бир белгиси экен. Ошондуктан урматтуу туугандар, бул жашоодо кыска бир убакытта, аз бир убакытта дүйнөнүн бир алдоолоруна же болбосо убактылуу бир нерселерге азгырылып, өзүбүздүн түбөлүктүү болгон акыретибизди бузуп албайлы. Ошон үчүн ар бирибиз ушундай бир жашоо жашайлы, ал жашоодон эртең өкүнбөйлү. Ар бирибиз ушундай бир жол тандайлы, ал жолдон эртең биз өкүнүп калбайлы. Алла ыраазы боло турган жашооду Пайгамбарыбыз бизи сизге кандай жашооду көргөзгөн болсо, ошондой жашоо өткөрө турган болсок, биз бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы бактылуулардын катарында болот экенбиз. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.